Казакстандык Nomad Станс каскадерлор тобунун мүчөсү Галымбек Каратүрк Индиядагы кинофестивалда жеңишке жетти. Атвик Воронье фестивалына дүйнөнүн булуң бурчунан 240тан ашык эмгек катышты. Каскадер гана эмес, актер жана режиссер эң мыкты чет элдик тасма номинациясын жеңип алды. Ал фестивалга алып барган чыгармасын да өзү тарткан. Бүгүн ал өнөр университетинин студенттери менен тажрыйбасын бөлүшүүдө. Жакын арада дагы бир нече кыска жана толук метраждуу кино тасмаларды жарыкка чыгарууну пландап жатат. Негізгі біздің мақсатымыз өзімді кәсіби деңгейімді сынау, өзімнің деңгейімді тексеру. Биздин негизги максатыбыз өзүмдүн кесипкөй деңгээлимди сынап, аны жогорулатуу жана текшерүү үчүн чоң сынакка катыштым. Мен үчүн ийгиликтүү долбоор болду десем болот. Тутулган жарык деген ар кайсы улуттун башка улутка окшогон философиясы болот. Анын ичинде өзүбүздүн улуттук философиябыздын жаратылыш менен байланышын көрсөтүү болду. 7 жылдан бери чогуу иштеп келе жаткан дүйнөгө белгилүү Nomad эл аралык каскадерлор тобунун улан кыздары катышты. Осы 7 жылдан бері жұмыс істеп келе жатқан аты әлемге әйгілі Nomad халықаралық каскадерлар тобының жігіттері мен қыздары қатысты. Белгилей кетсек, Казакстандык каскадерлордун тобу дүйнөлүк деңгээлде өз тармагында мыкты деп табылган. Nomad Станс тобунун мүчөлөрү Томирис тасмасы үчүн Таурус сыйлыгын алышты. Бул сыйлык каскадерлордун Оскары деп аталат.